Урматтуу кыргыз элибиз жаз жарыш күз күрөш дейт. Мана жаз айларда кирип келе жатат. Мойнубуздагы милдет эмне? Алма пыш, оозума түш деп жатышпы? Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах алма жегиси келген адам Аллах Тааладан суранып, алма көчөтүнө отургузуп, астыга иштеп, кийин Аллах Тааладан мөмөсүн, түшүмүн сурайт. Тикенди тигип коюп, астына 40 жыл ыйласаң Аллах Таала алма бербейт. Бирок Аллах Таала берүүгө кудуреттүү. Аллах жоктон бар кылат. Аллах бол деген нерсени болот. Бирок Аллах Таала силерге себептүү акылды берген. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, эмнени айтмакчымын? Мына жаз келген кезде, эгер биздин акыретибиз үчүн дайым өзүбүз өтүп кетсе да, соо жете турган бир амал кылайын десеңиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул хадиси биздин ураныбыз болсун. Мешитке келген бир туугандарым, келиңиздер. Кайдыгер болбойлу. Ата бабалар отургузуп кеткен көчөттөрдү, жаңгагы башкасын, мистесин кыйып, отун кылып жагып бүтүрдүк. Келечек муун үчүн эмне отургузабыз? Персиянын императору өзүнүн аскерлери менен, жоро жолдоштору менен жолдо баратса, каарыган аксакал зайтун көчөтүнө отургузуп атат. Зайтун көчөтү 10 жылдан анан араң мөмө берет. Падыша каарыган аксакалды шылдыңдап, төрүңүздөн көрүңүз жакын болуп калган кезде башка дарак отургузбастан эмне үчүн зайтун көчөтүнө отургузуп жатасың? Мунун мөмөсүн жейсинби, жебейсинби десе, карап туруп, падышам, биздин ата бабалар отургузуп кеткен көчөттөрдүн мөмөсүн жедик, мен да отургузуп коеюн, менден кийин менин урпактар жесин дейт. О, данышман аксакал экен деп, капчыгынан бир алтын тыйын таштап, рахмат, акылман аксакал экенсиз десе, көрдүңүзбү падышам, адамдардын зайтуну 10 жылдан мөмө берсе, менин зайтунун мөмөсүн берип баштады дейт. Ой, бул дагы кызык болду го, мында данышман аксакалга дагы тыйындан бергиле деп, дагы бир капчык алтын ыргытат экен. Экинчиси алып, падышам, адамдардын зайтуну жылына бир жыл мөмө берет. Бир жолу, меники 2 жолу мөмө берди дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, мен айтайын деген маселе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул хадиске келгиле амал кылат. Мен зара'a зар'ан, ау гараса гарсан, фаякулу минху тайр, ау инсан ау бахима, фалаху садака. Ау кама кала саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар айтат, кимде ким бир эгин эксе, же бир көчөт отургузса, сизи эккен эгинден же көчөттөн адам жесе, айван жесе, канаттуулар жесе, же курт кумускулар жесе, ошо эгинде эккен көчөттү отургузган адам үчүн садака дейт. Келиңиздер. Биздин ушундай жерде жашайбыз, урматтуу мусулман бир тууган. 4 мезгил, 4 фасыл бар. Жаз бар, жай бар, кыш бар, күз бар. Кудайыма шүгүр, бардык эгин Кыргызстандын бардык жерде өнүп өсөт. Мен айттым эле, бизде кээде бир көчөттү алып тамашалап сайып койсоң өнүп өсө берет. Кудай рахматы, Аллах Таала жаткан жерин жаннаты кылсын. Чубак ажы бир сабагында айтат, семичке чагып атып, колуңдан түшүп кетсе, ошо жерге өсүп чыга берет деп. Чындыгында ошондой жерде жашайбыз. Бирок тилекке каршы, урматтуу мусулман бир тууган, биз жалкообуз. Жалкообуз. Тамаша чындыкка жанаша. Пайгамбар алейхиссаламдын хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылган: "Аллахумма инни а'удhu бика". Аллахым, мен сенден сактануу сураймын. Эмнеден десе, минал ажыздыктан, колумдан иш келбейт. Ва минал бухл, бакылдыктан, сараңдыктан. Ва минал жубн, коркоктуктан. Ва минал касал, касалдыктан. Биз баткендиктер арабчага жакыныракпыз. Касал деген сөз бизде ооруду айтабыз, Бирок арабча касал деген жалкоо деген сөз. Пайгамбардын дуасы: "Аллахым, мени жалкоолуктан сакта" дечү экен. Мен жана тамаша чындыкка жанаша деген маселеге эми келейин. Урматтуу мусулман бир тууган, орусчаны баарың менден жакшы билесиң. Городскойсуңар, шаарлыктансыңар. Орустар менен көрүшүп сурасаң, биринчи "как дела" дейт. Ишиң кандай дейби? Мен Баткенде тажиктер менен границада турам, тажиктер менен көрүп "Ассаламу алейкум" десең, "Короп бобми" дейт. Ишиңиз жакшыбы дейт. Мояка келсем, биздин кыргыздар "кандай жатасыңар" дейт. "Ассаламу алейкум" дегенден кийин "кандай жатасыңар" дейт. Жата бер дейт. "Жок" дегенде "жакшы отурасыңар" дейт. "Отура бер" дейт. Биз саламдашканда эле же жатканга же отурганга чакырат экенбиз. Ишини башкасын сурабайбыз. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир тууган, жалкоо болбойлу. Ушундай
бейиштин төрүдөй болгон мамлекетибизди өндүрөлүп өстүрүү биздин мойнубуздагы милдет. Ата баба бизге аманат кылып калтырды. Аманат кылган жердин кайыңдарын, арчаларын кыя бербестен келиңиздер, иншалла ар бирибиз ичибизде ниет кылып коелу. Мен Кудай буйрса атам, маркум атамдын атынан 10 көчөт отургузам деп. Кээ бирлер айтып атат 20 дейт. Болуптур 20. Моякта бир айтат, жок, мен 100 отургузам дейт. Машалла отургузуң. Бирок көчөт биз тилекке каршы кээ бир нерседе ошо кылган сообузда илгери биз сайыздын убагында аксакалдар базарга барса сетка болот эле, тешик. Билесиздерби? Биз бүгүн соопторду ошондой тешик сеткага салып алганбыз да. Кантип десеңиз? Кудайга шүгүр, жылда эле биздин Кыргызстанда өспөгөн Япониядан сакура алып келишет. 500 түп сакура отургуздук дейт. Аны телевизорго алат, КТРден, ЛТРден көрсөт, бири да көктөбөйт. Бүгүн бир иш кылса эле, бирөөгө барып бир көчөт отургузса, ошо аны реклама кылыштын кереги жок. Сенин жасаган ишиң сооңду тешик сеткага салба. Сооңду Аллах Таала үчүн, келиңиздер урматтуу мусулман бир тууган, айылыбызга барба Кудай кааласа. Көчөт отургузабызбы? Өзүң үчүн, акырет үчүн өтүп кеткен чоң атаңдын атынан, өтүп кеткен устаздардын атынан, кээ бирлер айтат да, паланчы устазды жакшы көрөт элем, Кудай рахмат өтүп кетти. Не сооп иш кылам? Көчөт отургуз. Бирок жөн отургузуп койбо ошону. Барып көктөт, өстүр. Мөмөлүү дарактар демек кыла. Аллах Табарак ва Таала барыңарды угуучу белдерден кылсын, уккан аят хадиске амал кылып насип этсин.